Бүгін жогорку кеңеште экстремисттик материалдарды камтыган интернет сайттарга бөгөт коюу чарасы камтылган мыйзам долбоор каралды. Баяндама жасаган Унаа жана байланыш министринин орун басары Улан Уезбеков маалымат чөйрөсүндө өзгөчө Кыргызстандын интернет мейкиндигинде түзүлгөн кырдаал экстремисттик таасир берүүгө оңтойлуу экенин көрсөттү. Ошондон улам жарандык процесстик кодекске экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө мыйзамга тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизип, провайдерлердин жоопкерчилигин күчөтүү милдети турат деди. Ошентип, эгер бул мыйзам долбоору экстремисттик маанайдагы материал тараткан интернет сайт 3-5 күн аралыгында жабылып, иш сотко өткөрүлөт. Сотко материал келери менен эле соттун чечими чыга элекке чейин дагы блокировка болот. Токтотулат. Эгер сот мисалы жок, силер экспертиңизге туура болбой калыптыр, бул жерде эч нерсе жок десе, сот андарды ачып коет. 3 күн, 5 күн бул максимум. Талкын жүрүшүндө мыйзам долбоор боюнча бир катар суроолорго министрдин орун басары так жооп бере албагандыгы айрым эл өкүлдөрүнүн наразычылыгын жаратты. Бул жерде прокуратура боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат, жаза аткаруу кодексине өзгөртүү киргизилип атат, соттор жөнүндө, андан кийин транспорт министрлигинин бияка баяндама жасаганы түк түшүнүксүз. Өткөндө ушул мыйзамды комитетке башка орун басары келген. Мында Уюзбаев келип атат. Уюзбаев бул маселеге даяр эмес экени кашкайып көрүнүп турат. Мында төраға Асылбек Жээнбеков аталган мыйзам долбоор боюнча тийиштүү жетекчилик келбегендиги боюнча өкмөт башчыга билдирүү боло тургандыгын кошумчалады. Улан Калмузаевич, аз даярдык болбогондон кийин келбеш керек. Келгенге жараша даярдык менен келиш керек анда. Урматтуу өкмөт, бул боюнча биз тараптан катуу сын пикирлер менен Темир Сариевке кат жөнөтүлөт. Эл өкүлдөрү мыйзам долбоордо маалыматтын экстремисттик экендигин аныктаган механизмдин жоктугу, аны ким аныктай тургандыгы көрсөтүлбөгөндүгүнө мүчүлүштүк деп айтышты. Ал тургай бул мыйзам долбоору менен оппозициялык маанайдагы маалымат каражаттарын жабуу аракеттери да болот деп сынга алышты. Бул мыйзам туура колдошубуз керек, бирок мен экинчи жагынан эртеңкисинен коруп турам да. Эгерде биз мында чоң укукту берип атабыз. Прокурор эртең эч кандай эксперттин кортундусу жок. Кайсы бир агенттиктерди же гесттерди силердин таркаткан маалыматтарда, материалдарда улуттар арасында араштырууга алып бара турган материалдар бар экен деп жабып койгонго мүмкүнчүлүк берип атабыз. Сотко жеткизбей эле прокурор жабып салат экен. Сот дагы ушундай автоматтык тездик менен кырат экен, 3 күндөн 5 күн ичинде. Эртең буну ушул эле биз болсо оппозицияга, же болбосо оппозициялык массалык маалымат каражаттарын колдонуп кетпегенде ким кепилдик бере алат? Бирок демилгечилер мыйзам бузуп, колдон жетелеп кетмей болбойт деп убада кылышты. Андай болбойт. Колдан жетелип кетмей, кепилдик беребиз, колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Кепилдикти бербей эле турсаңыздар болот, кепилдикти бир гана Кудай берет дечи. Суроо жоопто кээ бир депутаттар эгер материал экстремисттик маанайда экендиги такталбай калган учурда интернет провайдерлердин укуктары туурасында да маселе көтөрүшүп, аларга келтирилген чыгымдарды төлөп берүү жагында кароо керектигин билдиришти. Ошентип жыйынтыгында депутаттардын басымдуу бөлүгү экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндө зарыл экендигин белгилешип, экинчи окууга айтылган сунуштарды камтуу менен толуктап келүү зарылдыгын билдиришти. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.